Балыкчы шаарында ички иштер бөлүмүнүн коомдук кабылдама жайы ачылды. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашкан бул долбоор жашоочулардын бейкуттугун камсыздап, аймактагы коопсуздукту сактоо багытында иш алып барат. Азыр именно жаңы имараттарды мындай участкалар отурган жерлерди мындай ачыгыраак, жолдун боюна азыр не только биздин жашоочулар, башка региондон келген жашоочулар, башка мамлекеттерден келген туристтер ушул көчөдө баратып, ушул милиция деген жазууну көрүп, кандайдыр бир көйгөйлүү маселе болсо, ошол бир кайрылууга мүмкүнчүлүк болот да биринчиден. Анан экинчиден ушундай опорный пункт деп коебуз, таяныч пункт. Ушундай алдын алуу борборлор область боюнча көп пландап атабыз. Эң биринчи ушу балыкчыда ачылып атат. Элдин ушу үнүн угуп, көйгөйүн чечип, жардам катары ушундай иш жүргүзүү болду бүгүн. Балык шаарынын дагы ушу өздүк курамын ушундай майрамдар менен туктап кетмекмин. Эл үчүн, жер үчүн ар бир адамга өзлөрүнүн юридикалык жардам көрсөтүп, ошолорду жакшы жылуу мамиле менен кабыл алып, анан ушундай көргөзмөлөрдү туура ар бир жарандын муктаждыгын чечип берсин деп турабыз. Долбоордун негизинде республиканын аймагындагы 9 аймактык жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тандалып алынып, бул сыяктуу жайлар уюштурулууда. Эми алдыда облустун алыскы аймактарына ачуу мерчемделүүдө. Жергиликтүү калктын баягы кайдыгерлигин, ар кандай мыйзамдарды бузуу, кылмыш кылуу жаатында азайтып, элдин акыл насааты менен ошол муумдардын баарлашуусун бекемдөө менен, салттык саналык нерселерди айтуу менен ошол баягы кылмыштуулукту азайтуу, ар кандай терс көз караштарды жок кылуу болчу. Анан ошол окутуулардын алкагында жергиликтүү коомдук алдын алуу борборлору юридикалык тастыктамасын алышып, ушул жерде иш абдан жакшы буга чейин жүрүп келген. Бул номер 1 коомдук алдын алуу борборунун территориясы чоң болгонуна байланыштуу, биякта жарандардын дагы жашатышы чоң. Себеп дегенде бул ушул номер 1 коомдук алдын алуу борборуна Таш Сарай, Орто Токой жана ушу Шанхай, Кызыл Саз биздин промзоналар кирет, жакын жайгашкан. Андан тышкары ушул автобекеттин тегереги өтө жак Алиева көчөгө чейин байланышкан. Ошол себептен ушул жерге жайгашып, себеп дегенде ушул автобекетте биздин көптөгөн ушул тур сезонго байланыштуу коноктор, жарандар соода саттыгын жүргүзөт. Коноктор ар бири ошол максатта коомдук тартипти камсыз кылуу максатында салынды. Аталган коомдук кабылдаманы ачууда Борбор Азиядагы Евразия фондунан 70 000 сом каржыланып, андан сырткары жергиликтүү бюджеттен ошондой эле ички иштер бөлүмүнүн өздүк салымынан колдоо көрсөтүлүп, жалпы наркы 180 000 сомду түзгөн. Ушундай эле кабылдама Шахты Жыргалаң айылында ачылары күтүлүүдө. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.